Кыргыз экономикасын алга сүрөгөн кийим тигүү тармагынын абалы начарлоодо. Жеңил өнөр жай ишканаларынын өндүрүмдүүлүгү соңку жылдары 2 эсе төмөндөп кетти. Бизде чыгарылган кийимчелердин дээрлик 90% Россия менен Казакстанга сатылчу. Коңшуларды каптаган каатчылык алардын калкынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн кыйла төмөндөтүп койду. Доллар курсунун туруксуздугу ага кошумча болуп катаал атаандаштык буга терс таасирин тийгизүүдө. Тиги өнөр жайында баягы көлөмдөр түшүп атат да, көлөмдөр түшүп, анакы статистиканы карап көрсөк, 10 айдын ичинде 25%ке да азайып кеткен да көлөмдөрү. Эгерде 12 жылы 8 миллиардка жакын 8 миллиард продукция өндүрүлсө, бүгүнкү күндө тиги өнөр жайы 3 миллиард эле болуп калган. Мындай шартта тигүү цехтери атаандаштыкка туруштук берүү үчүн кирешеге кайыл болуп, өндүргөн товарлардын бааларын эң төмөнкү чекке чейин арзандатууга аргасыз болушууда. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, сырттан алынып келген материалдар менен жип шуулар өтө кымбат. Бул ишкананын жетекчилиги рыноктогу ордун жоготпой сактап калуу үчүн иштөө багытын өзгөртүүгө аргасыз болду. Корея менен Кытайдан дүңүнөн сырьё алып келип, биздин ишкерлерге сатуудан тышкары кийим-кечектердин жаңы дизайнын иштеп чыгып, арзан жана сапаттуу баада сата баштады. Бирок кардарлары биринен сала, бири карызга белчесинен батып, товарлардын өтүмдүүлүгүн бир аз солгундатып койду дешет. Өлкө Евразиялык экономикалык бирликке кирсе, жеңил өнөр жай тармагы үчүн жакшы шарт түзүлөт деп үмүт артып турушкан. Бирок тескерисинче бажы төлөмдөрү жогорулап, ал убадалар толук аткарылган эмес. Если брать те суммы, которые давали предварительные расчеты для наших швейников, өлкөгө алынып келине турган сырьёго төлөнчү сумма алдын ала эсептөөлөр боюнча башка эле. Азыркы төлөмдөр андан алдаганча айырмаланат. Башында убада кылынган суммалар калса биз макул элек, бирок айтылган менен чындык сандарда чоң айырма бар. Өкмөт бизге тилемизген баладай мамиле жасап жатат. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке кире электе бажы төлөмдөрү жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте болуп, катардагы жарандар үчүн бирдей ставка 25 цент эле. Бул алкакка киргенден бери мындай жеңилдиктер жоюлуп, товардын килограммы үчүн товардын түрүнө жараша 2,25 евро алынууда. Ошондой эле кошумча нарык салыгына деп 12% төлөм алынат. Бул альянска кирген башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла азыраак дешет бажы кызматкерлери. У нас ценовая политика чуть сейчас пониже. Бизде баа саясаты башка коңшуларга караганда кыйла төмөн. Ошондуктан биздин өлкө аркылуу товар алып өтүү пайдалуураак. Алсак Россияда 18 евро, ал эми Белоруссияда 20 евро. Бирок бул убактылуу көрүнүш. Эгер бул төлөм башкалар менен теңелсе, бардык өлкөлөрдө бирдей болуп калат. Эгер бажы төлөмдөрү Евразиялык экономикалык алкакка кирген мамлекеттер менен бирдей болсо, өлкө экономикасын алга сүрөгөн тармактын абалы ого бетер солгундашы күтүлүүдө. Мындан улам ишкерлер абалды жөнгө салуу үчүн өкмөттү олуттуу чараларды көрүүгө чакырууда. Бул үчүн атайын банктык программа кабыл алынып, ишкерлерге жеңилдетилген насыя жагынан көмөктөшүү зарылдыгы айтылууда. Ошондой эле чийки затты өлкө аймагына алып келүүнү арзандатуу чараларын көрүү керек дешет. Болбосо өзүбүздөн сырьё өндүрүшүн жандандырууга бардык аракеттер көрүлүүгө тийиш. Антпесе ансыз да 35% банкрот алдында турган тармакты таптакыр жоготуп алуубуз ыктымал дешет ишкерлер. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.